Кыргызстанда 25-26 октябрда алгачкы жолу коммерциялык иштер боюнча талаштарды мажбурлап аткаруу деген аталыштагы эл аралык илимий практикалык конференция болуп өттү. Ага 14 мамлекеттин өкүлдөрү катышты. Мындай чоң жыйындын бизде өткөрүлүшү кыйла маанилүү десек жаңылышпайбыз. Себеби быйыл сот аткаруу органына 25 жыл толду. Эл аралык конференциянын эбегей чоң мааниси тууралуу келген коноктор каржы институттарынын укуктук маселелер боюнча уюмдардын өкүлдөрү дагы баса белгилеп кетти. Маселен, Жогорку соттун башчысынын орун басары Айнаш Токбаева, президенттик аппараттын бөлүм башчысынын орун басары Максат Саягбаев, юстиция министри Марат Жаманкулов, Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын укуктук реформалар боюнча бөлүмүнүн мүдүрү Мишель Нузбаумер жана иш-чаранын демилгечиси эл аралык укуктук өнүгүү боюнча уюмунун Кыргызстандагы филиалынын директору Фред Хьюстон. Всем через верховенство закона. Потому что не хватает и даже судебных исполнителей. Көп маселелерди чечүү үчүн сот аткаруучулар жетишпей жатат. Азыр көбүрөөк акча талап кылынып, кадрлардын жетишпегендиги тууралуу суроолор көтөрүлүп, кошумча каражат бөлүнө тургандыгы чоң жетишкендик. Финансирование более стабильным. Азыркы тапта сот аткаруучуларга болгон мамилени өзгөртүү абзел. Себеби бул органдын кызматкерлери жазалоочулар эмес, карызкор менен насыя берүүчүнүн ортосундагы келишимдин негизинде каралган так. Айтсак, чечимдердин аткарылышын камсыз кылуу бардык маселелерге таасир этет. Эң биринчиси жалпы эле экономикалык абалдын жакшыруусуна түртөт. Бирок бүгүнкү күндөгү жүктөмдөрдү аткаруу үчүн дагы кызматкерлер керек. Азыр 110 миңден ашуун чечимдер 200 адамдын мойнуна гана илинген. Бүгүнкү күндө 70 миңден ашык аткаруу өндүрүшүнүн Кыргыз Республикасынын аймагында жалпы 203 гана сот аткаруучу аткарып келе жатат. Бул дагы баягы убакыттын жетишпестигинен, жүктөмдөрдүн көп болгондугунан бул аткаруу өндүрүшүнүн баягындай көрсөткүчтөрүн төмөндөтүп келүүдө. Чогулган тараптардын чордонунда экономикалык чырлар. Себеби ушул коммерциялык талаш тартыштар боюнча сот чечимдерин ишке ашыруу кызматкерлерди дагы деле кыйнап келет. Карызкордун мисалы мүлкү жок. Анан аны аткарыш мүмкүн эмес да. Аткаруу мүмкүн болбой калат. Аткаруу барак анда кайтарылат өндүрүп алуучуга. Мүлкү жок болуп чыкты деп, эч кандай мүлкү жок. Анан негизинен ушул көбүнчө мына экономикалык иштер боюнча мына милдеттемени тараптар башында эле милдеттемеге бир келишим түзүп милдеттеме алып атканда алар гарантия эметиш керек, аткарылат деп. Мисалы кредиттер боюнча аткаруу эгер жана күрөө гарантия аткарат деп күрөөнү коюлса, күрөө келишими тараптар кол койсо, анда эмесе аткаруу сөзсүз түрдө болот. Кабыл алынган соттук актыларды анда 100% аткарылат деген кепилдик бар. Мамлекеттеги инвестициялык климатты өзгөртүү үчүн жалпы сот тутуму жакшырышы керек. Мындан улам сот аткаруучулардын дал ушул коммерциялык талаштар боюнча иш алып баруусун, ишмердүүлүгүн автоматташтыруу жана санариптештирүүнү тездетүү абзел. Себеби бул процесс ички гана эмес, башка мамлекеттерде соттордун чыгарган чечимдеринин аткарылышына дагы түздөн түз таасир этет. Нью-Йоркская конвенция, она касается, что решение Третейского суда. Нью-Йорк конвенциясына ылайык бейтарап соттун чечими 159 мамлекетте сөзсүз аткарылат. Эгерде жергиликтүү бейтарап сот чечим чыгара турган болсо, анда анын чечими Кыргызстанда ишке ашырылат. Азыр болсо кеп башка мамлекеттерде чыгарылган чечимдер тууралуу болуп жатат. Мисалга, Англияда, Стокгольмда же коңшу Өзбекстанда же Казакстандагы бейтарап соттун чечими которулуп, бекитилип аткарылышы абзел. Сот чечимдери аткарылганын инвесторлор көрүп, Кыргызстанга коркпой эле акчасын салышат. Сюда его привозят. Эл аралык жыйында серепчилер, юристтер Казакстандын, Тажикстандын, Өзбекстандын, Орусиянын, Молдованын, Эстония Республикасынын, Украинанын, Монголиянын сот аткаруучулары, эл аралык сот аткаруучулар бирикмесинин өкүлдөрү, Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын, сот адилеттигин натыйжалуулугу боюнча Европа комиссиясынын, соттук башкаруу боюнча эл аралык ассоциациясынын, жеке укукту бирдейлештирүү боюнча эл аралык институтунун, эл аралык укуктук өнүгүү боюнча уюмунун өкүлдөрү катышты. Мен Кыргызстанга
Кыргызстанга биринчи жолу келгеним менен туугандардын үйүнө конокто жүргөндөй эле болдум. Сот аткаруучулар тууралуу сөз кыла турган болсок, анда белгилей кетчү нерсе бул биздин мамлекеттеги кыйынчылыктар десем болот. Себеби карызкорлор буга чейин чектөөсүз Монголиядан чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар эле. Бул жерде жүрүп уктум, азыр чектөө киргизүүнү ушул парламентте сөз кылууда. Эгерде бул мыйзам долбоорун кабыл алышса, анда сот аткаруучулардын жумушу дээрлик жеңилдейт. Эл аралык укуктук өнүгүү боюнча уюм 2005 жылдан тарта Кыргызстандагы жогорку сот, соттук кеңеш, сот адилеттигинин жогорку мектеби, сот департаменти, жогорку соттун конституциялык палатасы, президенттин аппаратынын соттук реформа жана мыйзамдуулук боюнча бөлүмү менен иш алып барат. Бизде дагы өзүңүздөргө белгиленгендей мына мамлекетибизде жүрүп жаткан соттук укуктук реформанын алкагында биздин республикада дагы бир катар иш аракеттер жүрүп жатат. Мен алып айтсам, биздин Ош областында аудио-видео жазуулар орнотулуп, биринчи этабы бүтүп, бир катар сот имараттарына коюлуп бүгүнкү күндө иштеп атат. Ошону менен бирге эле АИС программалары, автоматташтыруу, цифровизация дагы жүрүп, АИС автоматтык маалымат түйүнү область боюнча бардык райондук шаардык сотторго бүгүнкү күндө коюлуп, толук калымда иштеп жатат. Бул келечекте сөзсүз жарандарыбыздын сот системасына болгон ишенимин күчөтүү, маалыматтарды үзгүлтүксүз өз убагында алууга шарт түзөт. У нас государственный исполнитель прямо на рабочем столе имеет возможность там блокировать банковские карты, снимать денежные средства и так далее. С учетом того, что такие тонкие экономические моменты, как банкрот. Банкрот, карыздар сыяктуу экономикалык маселелер калктын социалдык жашоосуна түздөн түз таасир этет. Айрыкча жакыр жашаган бүлөлөргө. Мунун баарын эске алып, бул конференцияда сот аткаруучулар өзүнүн ишмердүүлүгүнө коноктордун көзү менен карап, алып барган ишине анализ жүргүзөт. Анан мындай иш-чаралардын арты менен жалпы катачылыктардын четин чыгарып, аларды керек болсо мамлекеттер арасында талкууга чыгарса болот. Айтылган кемчиликтер ошол эле Көлдөн же башка региондон келген сот аткаруучулардын ишмердигине оң таасирин берет деген ишеним бар. Башка мамлекеттердеги кесиптештеринин мисалы бул жердеги жагдайды балким оңдоп кетет. Анан дагы сот аткаруучулар барктуу кесиптин ээси экенбиз деп, мындан дагы жакшыраак иштеп калар. Обсуждаться на высшем уровне. Электрондук негизде иш алып баруу сот аткаруучулардын түшүгүн жеңилдетти. Бүгүн сот аткаруучулардын иш кагаздарынын жана документтеринин базасы түзүлүп бүттү. Автоматташтырылган маалымат системасында бардык сот чечимдери камтылып, азырынча тутумга мамлекеттик каттоо кызматы гана байланган. Жакын арада мамлекеттик салык кызматы, соцфонд жана чек арачылар кошулган турат. Аталган тутум иштин так бөлүштүрүлүшүн камсыздагандыктан бирдиктүү базага адегенде 17 мамлекеттик органдарын кошуп, кийин катышуучулардын саны 30га жетет. 2019 жылдын 6 айдан кийин кичине түшүп кетти да. Себеби дегенде ошол административный штрафтар азыркы күндө сот аткаруучуларга түшүп жатат. Кичине ошол жерден эмет кеттик. Азыркы күндө сот системасын өтө жакшы карап атат. Стройкалар жүрүп атат. Өтө жакшы. Анан аракет кылып иштегенге мамлекеттик госпошиналар, судебный издержкалар, уголовный штрафтарды өз убагында өндүргөнгө аракет кылып атабыз. Эгерде төлөбөсө сотторго кат жазып, милициялар менен тыгыз иштеп атабыз. Азыркы күндө милиция кызматкерлери менен өтө жакшы иштеп атабыз. Розыска, Должников, бүт органдар менен тыгыз иш болуп атат да. Ошо 2019 жылы кажырас өтө жакшы иштер болуп атат. Азыркы күндө баягы элдер дагы уже ынана баштады. Санаа иптештирүүгө эл дагы уже ынанып, рахмат айтып, элге дагы түшүндүрүш кыйын болуп атат. Ошолорго аракет кылып биз элге да санаа иптештирүүгө түшүндүрүп атабыз. Акыркы 10 жыл аралыгында позитивдүү өзгөрүүлөрдү көрө алдык. Бирок мунун себеби көбүн эсе санариптик технологиялардын өнүгүүсүнүн артында жатат. Маалымат берүү жана карызкорлорду издөө өтө тездетилди. Бирок мамлекеттин колу узарганы менен карызкорлордун жана паракорлордун да мүмкүнчүлүктөрү өсүүдө. Кыргыз Республикасынын сот департаментинин алдындагы адилет сот ушул биздин электрондук АИС программасын иштеп келатат. Бул жалпы бардык областтарда киргизилген. Бүгүнкү күндө ар бир сот аткаруучунун өзүнүн компьютеринен карызкорлорду единый регистр должников дейт, ошого каттайт. Андан сырткары биз ошол ар бир региондо ар бир тийиштүү органдар менен
иш алып барабыз электрондук тармактачы. Себеби бул сот аткаруучулардын бүгүнкү күндөгү бирден бир көйгөйлүү маселеси бул запростор. Кагаз жүзүндө жазып, кагаз жүзүндө барып, ошол тийиштүү органга ал жерден убакыт күтүп, пока информация алып келгиче эле түш болот. Могу Борбор шаарда бир эле регион эмеге барбайсың да, бир тийиштүү органга. Ал жерде 3-4 тийиштүү органга барып запрос алыш керек болот да. Электрондук форматка өтүп, азыр жана түндүк уюлдан электрондук форматка өткөндөн кийин бир топ сот аткаруучулардын жумушу жеңилдейт да. Ордунда отуруп алып, электрондук торкторду өткөзөт, электрондук запросторду жасайт, электрондук түрдө эле карыз коргоо карата анын ограничениясын чектейт. Албетте ар бир тараптын өзүнүн кызыкчылыктары бар дечи, бирок алардын ортосундагы ачык айкындуулукту камсыз кылууда башка мамлекеттердин мисалы жардамга келет деген ишеним бар. Конференцияда чет мамлекеттердин жакын Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандан келген биздин коллегаларыбыздын өзлөрүнүн ишмердүүлүгүн практикада кандай болуп атканын угуп, ойлорубузду бөлүшүп, Кыргызстанда бул укуктук соттук реформанын алкагында жүрүп аткан иштерде кандай иш аракет чараларды көрүп атканыбыз жөнүндө маалымат берип, ошондой эле эл аралык уюмдардын дагы өзлөрүнүн берген маалыматтарын угуп, ал жерден биз бул актуалдуу болгон бүгүнкү күндө экономикалык иштерден чыккан аткаруу иштеринин аткаруусу жөнүндөгү көп маселелер козголду. Конференция сот аткаруучулар кызматынын дараметин бекемдөө боюнча долбоордун алкагында Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын финансылык колдоосу менен эл аралык укуктук өнүгүү боюнча уюму менен биргеликте уюштурулду. Эл аралык серепчилер мамлекеттик жана жеке аткаруучулар тууралуу көп баарлашышты. Бюджетке дагы көңүл бурулду. Мен үчүн маанилүү болгон маселе автоматташтыруу жана санариптештирүү, ошондой эле электрондук сот адилеттиги боюнча сөз көтөрүлгөндүгү. Бул жерде флагман Эстония мамлекети. Алардын тажрыйбасы өнүгүп бара жаткан өлкөлөргө өтө керек. Бул жерде ар кандай мисалдар айтылып кетти. Алсак, Өзбекстанда жана Молдовада сот аткаруучуларды мыйзам актыларында мүмкүнчүлүктөрүн бекитип беришкен. Эстония болсо жеке сот аткаруучуларынын тажрыйбасы тууралуу баяндады. Эстонское государство тратит 0. Эстония мамлекети сот аткаруу системасын каржылабайт. Бирок биз мамлекеттик бюджетке ар бир түшкөн евронун 20%-ын салык катары төлөп беребиз. Мамлекет 1 тыйын төлөбөй туруп, аткаруучулардан миллиондор бюджетке түшөт. Уходит государство в качестве налога. Казакстандагы жеке сот аткаруучулар практикасы жөнүндө бөлүшүп, ал эми Украина болсо карызкорлордун камакка алынган мүлкүн аукциондук система аркылуу кантип сатылышы мүмкүндүгүн баяндады. Биз мамлекеттик мүлктү биздин аукциондук система аркылуу сатыкка коебуз. Биринчи эл аралык илимий практикалык конференция жигердүү жыйынтыкталды десек жаңылышпайбыз. Резолюция кабыл алынып, ал эми кичи жолугушууда болсо Кыргызстандын сот тутуму үчүн чоң мүмкүнчүлүктөргө жол ачылды. Айтсак, эл аралык жана аймактык тармактык уюмдарга мүчө болуу жана алар менен кызматташуу кеңейтилди.